Баратовтар Баткен облусундагы үлгүлүү интернационал үй-бүлөлөрдүн бири. 82 жаштагы Алымкул Баратов жубайы Соня Чурашева менен жарым кылымдан ашык өмүр сүрүп, татыктуу уул кыздарды тарбиялап өстүрүштү. Өлкөдө үй-бүлө институтуна өзгөчө көңүл бурулат. Президенттикке талапкер Сооронбай Жээнбеков бул баалуулукту терең түшүнөт. Ал үй-бүлө тынчтык жана ынтымак күнүнө карата Баратовдордун от башынан баш бакты. Мына коңшуларым өзбек, биягы өзбек, биягы кыргыз, оягы тажик, оягы татар. Шундай неме интернациональный көчө, интернациональный город. Тынчтыкта жашайбыз. Бири-бирибизди неме болсо, башыбызга мүшкүл түшсө, баары тик турат коңшулар. Бирибиздин башыбыз оорса, жүгүрүп келет. Бул тынчтыктан, ынтымактан. Кудай içinde soğuk ömür versin. Şu baldardı, kızlardı, nevrilerin var, çevre vurması, kızmatı grubu uzak yaş verirsin size Kudayım. Президент Алмазбек Атамбаев 2012-жылды үй-бүлө тынчтык, ынтымак жана кечиримдүүлүк жылы деп жарыялаган. Ошондон бери 24-сентябрда бул күн белгиленип келет. Бишкек шаарында ак элекчен апалар бул күнгө карата акция өткөрүшүп, президенттикке талапкер Сооронбай Жээнбековго колдоо көрсөтүштү. Анткени Сооронбай Жээнбеков үй-бүлө институтуна улуттуу басым жасап, бул тармакта бир катар аракеттерди ишке ашырат. Маселен, бала бакчалардын санын 2 эсеге көбөйтүп, 6 жыл аралыгында 1,5 миллион бөбөктүн баруусун камсыздайт. Ар бир окуучуга бекер медициналык кызмат көрсөтүлөт жана башкалар. Биздин балдарыбыздын келечеги үчүн, биздин үй-бүлөнүн келечеги үчүн, Кыргызстандын келечеги үчүн Жээнбеков Сооронбай Шариповичке добушуңарды бергени өтүнөм. Анткени көптөгөн социалдык багыттагы маселелерди, программаларыбызды аткарганга Сооронбай Шариповичтин саясий эрки бар. Биздин кандидат, биздин тандоо Жээнбеков Сооронбай Шарипович. Өлкөнүн жана элдин биримдиги бардыгынан маанилүү жана жогору. Сооронбай Жээнбековдун мамлекеттин тиреги болгон үй-бүлөлөрдү турак жай менен камсыз кылууга далалаты таасын. Алдыда бюджеттик кызматкерлерге жыл сайын миңдеген батирлер курулуп колдонууга берилет. Сооронбай Жээнбеков азыркы кезде биздин өлкөдө эң кыйын вопрос это элге үй маселеси, турак жай маселесин чечет. 6 жылдык мөөнөттө ал деген 1 миллион квадратный метр үй салат. Ошондой эле жыл сайын 3000 үй-бүлө, 3000 квартиранын ээси, көп кабаттуу үйдүн ээси боло алат. Сооронбай Жээнбеков үй-бүлөнүн, балдардын ата-энелердин коопсуздугун, балдардын татыктуу талим-тарбияга ээ болуусуна мамлекеттик кепилдик берет. Анткени ал элдин жана өлкөнүн биримдигинин негизин түзгөн үй-бүлө институтун терең түшүнөт жана жогору баалайт. Сооронбай Жээнбеков 9-номер. Өлкөдөн кымбат дөөлөт жок.